Бул лицей анан кийин эле жатып окуп жатсам, мен мисалы мен деле тамак ашым өзүмө керектүү жеткиликтүү алып келе алгам да. Анан бүгүн деген орозо кармагандардын баарын түшкүсүн оозун ач деди да. Ачпай атса келип карап ач дешип ачтырышты да. Анан мен бирок Рамазан айында курулуп өткөргүм келип аткан жакта мен да орозо кармагым келип атат. Рахман Рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Мына бул окуя Таластын Манас районунда болгон. Ал жердеги мугалимдер орозо кармаган окуучулардын оозун мажбурлап ачышкан. Бул лицей анан кийин эле жатып окуп жатсам, мен мисалы мен деле тамак ашым өзүмө керектүү жеткиликтүү алып келе алгам да. Анан бүгүн деген орозо кармагандардын баарын түшкүсүн оозун ач деди да. Ачпай атса келип карап ач дешип ачтырышты да. Анан мен бирок Рамазан айында курулуп өткөргүм келип аткан жакта мен да орозо кармагым келип атат. Бул маалыматты укканда төбө чачыбыз тик туруп, Кудум Союзунун дооруна барып калгандай эле болдук. Ошентип мындай маалыматтар укугубузду коргоп бергиле деп кайра келе бергендиктен Таласка да жетип бардык. Мындай жагдай бул мектепте болуп жатканын ошол жердеги окуучулар да тастыктады. 28 окуучу балдар кыздар орозо кармаган экен. Андан 24-ün оозун ачтырып коюптур да. 3-4 эле калыптыр. Ушу чынбы? Чын э? Мен өзү орозо кармагам. Ошо биринчи күн кармадым, анан эжеке анын алдында да сүйлөшкөнбүз, эжеке менен ушундай болбойт деген да. Анан эмне болбойт десем, мындай эмеде жазылган деп айтты. Мыйзамда жазылган. Ким айтты эжеке? Ошо эжеке директор айтты. Ошо директор менен сүйлөшкөм да, мен жегиле деди. Жегиле ким айтты? Ошо эжеке бүттүр. Качан? Баягы. Бул мектепте намаз окуганда уруксат эмеспи? Уруксат эмес. Бул жерде орозо кармаса болобу бул мектепте? Жок. Уруксат эмеспи? Жок. Ким уруксат бербей атат? Директор. Эжекелерби? Эмне деп атат? Оозуңар ачылат атабы? Сен орозо кармабадыңбы? Кармагам. Аузуңду ачтырып салдыңбы? Ооба. Ким ачтырып салды? Ким ачтырып салды аузуңду? Класс жетекчиңби? Сен орозо кармадың эле. Класс жетекчиң ачтырып салдыбы? Жок, бир ойынчу. Көрүңүздөр мынакей. Жоолук менен орозого аябай каршы болуп атат. Орозону кармаган окуучулардын баарын 2 күн, биринчи күнү, орозонун биринчи күнү жана экинчи күндөрү обедте, полникте ачтырды, кыйнап. Директор ачтырды. Жана директор класс жетекчилерге айтып, класс жетекчилер бүттүк окуучулардын маңдайына келип алып, оозторуна тамак салышты. Ачпай аткандардын ата-энесине кайра чабылып отуп, окуучуларды ачкызды да. Жок салынам дегендер бар, намаз окуйм дегендер дагы бар, аларга дагы тыюу салып атат да. Корккондон намаз окуй албай, жол салына албайт. Ооба. Орозодо кармалбай, оозторун ачып жүрүштү. Сен эми оозуң ачтырганына кандай сенде мындай сезимдер, кызыгаччылыктар болуп атат мындай? Оозун ачтырганда мен өзүм аябай эле жаман болуп атам. Жаман болуп атасың, э? Жаман абалда эле калып. Ички мындай сезимдериң, ички мындай моралдык, ички кандай сезимдерге келип атасың? Эмне ойлор келип атат? Мектептен чыгып кеткимде келип атты бул убактачы. Аябай көзгө жаш алып ушундайлар болду. Жана чындап эле 20га жакын окуучулардын оозун ачтырганы анык болуп чыкты. Жана директор, мугалимдер да өз моюндарына алышты. Жана эжекелер, сиз эжекелерге дайындаган экенсиз, класс жетекчилер мажбурлап ооздорун ачтырыптыр. 20дан ашып, менде ар биринин аты жөндөрү деле бар да. Ошо негизи моюнуна саласызбы ошону? Окуучулар оозун ачсын деген. Ушул жерде эскерте кетчү жагдай Жалалабад, Ош, Баткен мугалимдерине караганда, Таластын бул мугалимдери азамат чыгып, кылган күнөөлөрүн кылдым деп моюндады. Жана мындан кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы иш-аракеттер болбойт деп кепилдик берди. Соң жалпы окуучуларды топтоп, эми эч кандай жоолукка да, орозо тутууга да тыюу салбайбыз деп балдарга убада берди. Баягы мен конституцияны окуп бербедимби?
эми баягы динди мынтип жайылтканга эч кандай мекемеде андай эме жок деп орозо кармабагыла деп айткам. Анан кийин эми мондай кылып укукта жазылган экен, ар ким өзүнүн орозо кармайбы, намаз окуйбу. Эми намаз окуйт элем деп мага эч ким келген эмес. Анан ошо эми орозону кармай бергиле. Тыюу салынбайт, мындан кийин дагы. Бирөө мисалы жолук салыңыз келсе, ага деле тыюу салынбайт, Тыюу салынбайт. Тыюу салынбайт. Мен кимге тыюу салдым? Жалпылай уруксат бердиңиз да? Эми мындай көрүнүштү өзүм көзөмөлүмө аламын деп директор убада берди. Жана ошол жердеги мугалимдерге окуучуларга тийишпегиле деп эскертүү да берди. Эми бул буйругу канчалык ишке ашат, аны көрө жатарбыз. Кийин районго бардык. Ал жерден жоолукка, орозо кармоого эч кандай тыюу жок экенин айтышты. Мусулманча жолук салынган тыюу салынбайбы? Салынбайт андай. Жол салынат, бирок аларга биз тыюу деле салбайбыз. Эмесе мектептерде намаз окуса боло береби окуучулар, мисалы сабактан сырткаркы мезгилде? Эч көчөдө окуйбу, талап-калдырда окуйбу, тыюу салынбайт, Тыюу салбайбыз эч кандай. Орозо кармагандарга тыюу салынбайбы? Тыюу салбайбыз. Эгерде ошондой факттар катталса, мыйзам чегинде чара көрөбүз деп Зам району билдирди. Ал акыбалын карап, Эжекелерге кандай чара көрөсүз? Эжекелерге чара көрөт элек, эми чараны бияка чогулушка салып, айтып, түшүндүрүп, бирок түшүндүрүп айтабыз. Сөгүш бере аласыз да, бирок. Сөгүш бере алабыз. Сөгүш бере алабыз, катуу сөгүш бере алабыз. Демек мектеп окуучусу кааласа орозо кармай берет, Кармай берет, ага тыюу жок. Жолук хижапка жолук тыюу салынбайт. Жок, тыюу салбайбыз. Намаз окуса окуй берет. Окуй берсин, каалаган жеринен окуй берсин. Могу орозо кармаган окуучулардын ооздорун мажбур түрдө аштыруу боюнча ушул азыр 2 факты катталган болсо, бириси Таласта, бириси Базар Коргондо. Таластагы мектептин директору мындай айтканда адекваттуу мамиле жасады, катасын мойнуна алды, убада берди, мындай айтканда тыюу салынбайт депчи, хижапка деле, анан орозого деле тыюу салынбайт деп убада берди. Бул жакшы көрүнүш негизичи. Башка айтканда бул мыйзамдарга моюн сунду деген сөз да, катасын мойнуна алды. Талас облусунун Манас районунда Кыргызстандын башка аймактарына салыштырмалуу директор жана мугалимдер районуну угушат экенин жана орозо кармаса тыюу жок экенин, жоолук менен келген кыздарга эч кандай кысым көрсөтүлбөйт экенин билдик. Тыюу салбайбыз. Мисалы намаз окубаган, көчөдө өтүп мындай несерөз жүргөн кыздар жол салмаса кандай болот, мындай боло береби? Же бир жолукту ким салынса болот, ким салынса болбойт. Эми ар бир окуучунун өзүнүн каалоосу да. Өзүнүн каалоосу. Бирок канчалык иш жүзүнө ашат, аны убакыт көрсөтөт. Ассаламу алейкум.